Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Google компаниясынын Google Диск аттуу булуттук сактагыч менен таанышабыз. Дискти колдонуш үчүн биз биринчиден Google'га логин жана паролду колдонуп киришибиз керек. Ал үчүн бул жердеги войти баскычын басып, логинди тандап алып, логин бул электрондук почта. Сизде бир же бир нече логин болушу мүмкүн. Керектүүсүн тандап алып, бул жерге өзүңүздүн паролуңузду жазып, Google'дын ичине кире аласыз. Google бизге өзүнүн бардык сервистерин колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Көпчүлүгүн биз бул баскычка басып, бул тизмеден көрө алабыз. Ал эми биз бүгүн диск жөнүндө сөз кылабыз, ошондуктан мен дискке басып, Google дисктин ичине киремин. Google диск ачылды. Бул жерде диск деп жазылып турат. Ал эми бул жерден мен канча көлөм колдонгонумду көрө алсам болот. Мен 93 килобайт көлөмдү колдонупмун. Бул жерде бир документим бар. Жалпысынан Google бизге 15 гигабайт көлөм берет. Азыр болсо биз сиздер менен Google дискке документти жүктөөнү үйрөнөбүз. Ал үчүн создать баскычын басып, загрузить файлны тандап аламын. Мен жүктөй турган документ компьютердеги документ бөлүмүндө жайгашкан, ошондуктан мен документке басып, бул тизмеден керектүү документти тандап аламын. Тест деген Word документ жүктөгүм келип турат, ошон үчүн буга басамын, открыть баскычын басамын. Жүктөө башталды, жүктөө бүттү. Менин документим бул жерде Google дисктин ичинде пайда болду. Эми мен бул компьютерди калтырып, башка шаарга же өлкөгө барып, башка компьютерден же телефондон бул документти ачкым келсе, мен өзүмдүн логин, бул жердеги логинимди, электрондук почтамды жана паролумду колдонуп, Google дисктин ичине кирип, бул документти ача аламын. Бул документти жүктөп алсам болот, өчүрүп салсам болот, же болбосо бир өзгөртүүлөрдү киргизсем болот. Бүгүн биз сиздер менен Google дискке документти жүктөөнү үйрөндүк. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.